китепти жана мен айткандай окубайт, ал китепти жейт. 21-кылымда жашап аткан кишиге керектүү болгон жөндөмдөрдүн бири экен да. Бул самый китеп. Келиңиз. Мисалы, как определить, чего вы хотите? Вот сейчас пишите дегенде сен макул анда. Ал жумушта иштебей эле болчусуң да, ансыз деле. Анан иштебей аткан жумушуңа дагы эле иштебей атсаң, эмнеге ага кайрылып атасың дейт да. Ошонусун пайдаланып алып калайын деген мусулмандар да чыгат. Бир жеринен алдап коелу деген да мусулмандар чыгат алдынан. Анан жок, Кудайдын жолунда ушундай иш кылып аткан болгондо бизге деген өзүбүздүн мамлекетибиз, өзүбүздүн өкмөтүбүз канча жылда кылбаган нерсени бул кылайын деп атканда, буга жардам бериш керек деп аябай жакшы кылган дагы адамдар кезиге алды. Assalamu alaikum урматтуу достор. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин Мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто Мусакеева Бегайым эжекебиз болмокчу. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Ден соолук, иштериңиздер жакшыбы? Жакшы. Азыр биздин достор менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Бегайым Мусакеева. Мен дагы коллегасы болуп эсептелем, себеби мен да журналистиканы аяктаганмын. Биз жолдошум экөөбүз Кыргызстанды кыдырып иштеп келатабыз. Нарын областынан башка бардык областтарда иштедик. Анан ушул акыркы 2 жылдан бери Караколдобуз. Менин алдыма сонун кызыктуу долбоорлор чыгат да дайыма. Анан мынакей ушул жылы тагыраак айтканда өткөн жыл болуп калат экен. Август айында Каракол шаарында жаңы ачылган Дем китеп борборуна ошол долбоорго мени чакырышты. Мен эч ойлогон жокмун, себеби өзүм да китеп сүйүүчүмүн. Анан дароо эле кыялдандым. Тура сонун китептердин арасында жүрөт экенмин дедим дагы. Макулдугумду берип, азыр ушул жерде ивент менеджер болуп иштеп атамын. Ошо. Жакшы, рахмат. Анан Бегайым эже, бүгүнкү жолугушуусунун себеби да китеп тууралуу болот, китеп темасында. Анан ар бир эле адамдын өзү сүйүп, жакшы көрүп окуган китептери болот. Анан бүгүн биздин көрүүчүлөргө кайсы китепти айтып берейин деп жатасыз? Мен ошол жакшы көргөн китептер аябай көп экен да. Мен бир адатым бар. Бардык эле айымдар мени түшүнөт болуш керек. Баягы дүкөнгө барып кийим сатып алып атканда, мисалы үчүн 3 көйнөктү көрдүм да. Анан 3 көйнөктүн өңдөрү эле башка, бирок бир эле фасондо тегилген болсо дагы, мен үчөөнү тең кый албай, кээде үчөөнү тең сатып алам да. Анан ошол сымал силер бүгүн китеп жөнүндө айтып бергилечи десеңер, мен эмнегедир акыркы окуган китептердин арасынан үчөөнүн бирөөсүн тандай албай койдум. Ошондуктан баягы окурмандарга, китеп сүйгөндөргө интрига катары дагы балким плюс болуп калат. Кыскача болсо дагы ошо үчөө жөнүндө тең айтсам деп ниеттенип турам. Эң сонун болот. Биринчисинен баштайлы. Биринчисинен баштасак, Ученица деген китеп. Бул негизи Бамбора деген басмакана Россияда сонун мукалада чыгарышат. Ушул мукаланы тааныгандар, көргөндөр көп болуш керек. Бардык китептерде байкасаңар, Дем китеп борборунун наклейкалары чыкталган. Өзүбүз бул жерде жүргөндөрдүн китептерге аралашып жүргөндөрдүн кээде китеп окуганга убактыбыз болбой калат, бирок мисалы үчүн абдан көп окубасам дагы ушул китептер мага аябай таасир берди. Ошо биринчиси Ученица деген. Мага негедир non-fiction жанрдагы китептер жагат. Негизи кинону дагы жакшы көрөм, аябай киноманмын. Кинону да тандаганда основан на реальных событиях деген кино болсо сөзсүз көрөм. Ошол сыяктуу бул китептер дагы чыныгы болуп өткөн окуялар сүрөттөлсө, мага чоң бир мотивация бар ошол китепти сөзсүз окуйда аябай кызыгам. Анан бул китептин автору Тара Вестовер. Негизи өзүнүн оригиналдуу мукаласында козурак, бирок бул ошо бир аз бюджетный мукала менен чыккан. Эме деп турат да, бул китептин сыртында
өзүн табуу үчүн жакындарын сатуу деген башкача бир мындай саткын болуу деген чыккынчылык кылуу. Башында мен ушул жазууга аябай интрига болду мага. Демек бул өзүн табыш үчүн, жашоодо өзүнүн ордун табыш үчүн чыккынчылык кылганга дагы ошончолук эмне буга түрткү болду депчи. Эмнеге чыккынчылык кылганга кандай десем, ошого түрткү болду деп ошого кызыгып окудум. Андан соң кетип бул Америкада болгон окуяны сүрөттөйт бир үй бүлө бар экен. Биздин эле заманда жашаган үй бүлө. Үй бүлөнүн чоңу атасынын жашоого болгон көз карашы такыр башкача экен. Тоолордо жашашат экен. Мамлекетти, цивилизацияны эч кабыл алышпайт экен да. Медицинаны кабыл алышпайт экен. Анан ошол киши аялы менен 6 баласы менен өзүнчө цивилизациядан сырткары жерде өмүр сүрүшөт экен. Мындай карасаң бул ойдон чыгарылган нерсеге окшош. Бирок бул чыныгы болгон окуя. Анан ошолордун 6 баласынын бир кызы элестетсеңиз мектепте окуган эмес. Үйдүн ичинде төрөлгөн, себеби булар медицинаны төрөт үйлөрүн кабыл алышпайт да, ошондой принциптер менен жашайт. Аялы ошол тегеректе жашаган бир канча кыштак сыяктуу ошол адамдар менен бөлүшөт өздөрүнүн жашоого болгон көз караштарын. Ушундай бир айыл чапкан адамдардын баары ушундай мамлекетке, анан баардык адамзат цивилизациясынын ойлоп тапкан нерселеринен өч болуп жашашат да. Акчаны каяктан таап, кантип жан багат десеңер, алар ошол эски авария болгон эски машиналарды свалкада переработка кылып иштеп ушундай аздыр көптүр акча табышат. Анан көрсө бул Тара Вестовер китептин автору, ошол китеп өзүнүн окуясын сүрөттөп баштаганда кичинекей кыз болгон болот. Бул эми башка жашоону көрбөгөн бала ушундай экен жашоо деп ойлойт да. Бирок мунун бир аласы бар. Ошол үй бүлөнү таштап мен окуйм деп кетет. Ошол кеткенде бул кичинекей кыз ошол байкесине дагы өлчөшкөндө таарынган. Эмне үчүн биздин үй бүлөнү таштап кетти деп. Бирок кийин ошол байкесинин жолун жолдойт, себеби бул дагы жетилип, ой жүгүртүп, жашоонун маанисин ойлонуп баштаганда ошо көп суроолор пайда болгондо, ошол суроолорго жооп издеш үчүн бул дагы ар бир жол эле билимге такалып баштайт да. Бул билимсиз экенин ошону сезип баштайт. Чоңоюп ой жүгүрткөн сайын андан кийин байкесинин туура жолго кеткенин түшүнөт. Бирок байкеси үчүн дагы аябай кыйын болгондо ошо үй бүлөнүн баарын таштап туруп мен окуйм деп кетип калган. Анан бир күндөрдүн биринде Таранын башына да келет бул окуя. Атасы албетте каршы чыгат, энеси дагы. Энеси негизи атасынын айтканына баш ийип жашаган аял болот. Ал дарычылык менен кесиби дарычылык, чөптөрдү терип, ошол чөптөрдөн бир нерсе жасап, себеби ал өкмөт чыгарган деп гамандап медикаменттерди колдонушпайт да жашоосунда. Мисалы свалкада иштеген, Тара дагы атасына жардам берип свалкада иштечү. Аябай кооптуу бир жерде иштегенде темир тесектердин арасында. Анан бул айтып берип атат, бүт туугандарым баарыбыз сөзсүз бир жерибизде бир тырык, кесип, ушундай аябай кооптуу бир жашоодо жашашкан экен. Бирок ошондой болсо дагы тиги апасы өзү даярдаган бир чөптөрдөн жасаган дарын сүйгөп ушинтип чоңоюшкан экен да. Андан кийин бул кыз 16 жашка чыкканда ошондой чечим кабыл алып, үйлөнүп кетип, негизи окуя абдан кызыктуу. Азыр мындай спойлер деп коет, спойлер да кылгым келбей жатат. Сөзсүз түрдө окуганга 100% сунуштаймын. Бул кыз илимдер Америкадагы Гарвард университетин аяктайт, ошол университеттин доктору болуп чыгат. Эч кандай билими жок башында. Бирок ошол аракети менен, күч аракети менен баягы башында албай калган билим планын толтуруп кысканын ичинде. Андан соң бул китепти жазганга сен жазышың керек, ушу сен окуяңды
бул дүйнө билиши керек деп сунушташып, өзүнүн жанагы биринчи окууга кетип калган байкеси да колдоп, тилекке каршы ата энеси ошол көз карашынан кеткен эмес. Кийин бул Тара ошол изилдеп, өзү иликтеп, ой жүгүртсө, көрсө атасынын жөндөн гана психикалык бир оорусу бар болгон да. Ошол психикалык оорусунун негизинде ошондой жашоо сүрүшкөн да. Анан Тара Вестогор өзүнүн Instagram баракчасы бар. Мен дароо ошого жазылып, мага кызык болгон, анын азыркы жашоосун көрдүм. Бирок тилекке каршы Instagram баракчасында анча көп маалымат жок экен. Болгону ошол кичинекей кезиндеги бир-эки сүрөтүн коюптур, ошол жашаган жердин, аймактын сүрөттөрүн коюптур. Бирок ошол деле мага жетишинче болду. Ошол жерде мени элестеткенге жакыныраак бир сүрөттөр чыкты. Абдан кызыктуу. Бул китепти окуп калышыңызга ким же эмне себеп болду? Китепти мен интернеттен көрүп, анын аннотациясын, кыска аннотациясын окудуңуз. Ошол интрига болуп калган. Анан негизи биринчи көргөнүмөн баштап колума алып окуганга чейин 1 жылдай убакыт өттү. Кыялданып жүрчүмүн ушу китепти алсам деп. Бир жолу алайын дегем, бирок жанымда жетишинче акча болбой калган. Бул кымбат китептердин катарына киргендиктен анан мейли дагы буйра элек экен деп, анан ошол дем ачылып, мен демде иштеп баштаганда биз башында спонсор байкелер, эжелер тизме жибергиле, кандай китептерди алып берели силерге деген мен ойлонбой туруп ошол ученицаны ошол тизмеге кошконмун. Анан бияка келгенде анан мага ошондой окуганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Окудум. Кайра эле окуйм деп айтпайм бул китепти, себеби бул бир эле окуй турчу китеп, чындыгын айтканда, бирок көпкө чейин эсимде кала турчу, жакшы таасир калтырчу китептердин. Ошол китептин ичинен сизге эң таасир берген окуясы, жери же адам балким, же адамдын сөзү? Таранын дагы бир байкеси болот. Ал көрсө, кийин Тара ойлонгонуна жараша жанагы үй бүлөлүк зордук, зомбулук кылган адам болгону. Ал Тараны сабап койчу, уруп койчу, башын унитазга малган, ошондой учурлар болгон. Бул кыз кичинекей кезинде ушул нерсеге баягы буларды коомдон сырткары жашаган үчүн эч кандай түшүнүгү болбогон үчүн бул ушундай жашоо экен деп ойлочу. Байкеси ушундай мамиле кылганы карындашына менен ойноп атат экен деп ойлочу да. Бирок баягы эмоцияларын эстейт да, мен аябай жаман бир абалда калчумун экен депчи. Анан ошондой бир окуяларымдын бири мындай аябай көп таяк жеген экен да байкесинен. Байкеси кийин үйлөнгөндө аялын да ушундай урган киши болгон экен. Бара бул нерсенин аягы сонун болуп бүтөт. Анан да бир окуя бар, жана свалкада иштегенде дагы бир байкеси бар. Ошол бутун жана свалкада иштеп бир кайчы деп сүрөттөйт да, бир башкача темир кескен кайчы. Ошол кайчыга санын этин алдырылат да. Анан канжалап келип, бул Тара ошол байкесин сактап калыш үчүн үйдө эч кандай аптечка деген нерсе жок, буларда болбойт андайчы. Анан бир мусор салган чоң бак бар экен. Ошого ичине суу куюп туруп, муздак тоңгон суудан куюп, мындай тез ой жүгүртүш керек болуп атат да. Анан байкесинин бутун санына чейин ошол бакка салыш керек болуп атат да, муздатыш үчүн. Ошого муздатканга меси жетип атат да. Бирок ал таштанды салган бак да ичине таштандыны төрүп тура эле келди. Анан дагы ириңдеп кетет деген дагы оюна келди. Анан байкесинин бутун чоң мусор салган пакеттер болот го, ошондойго ороп туруп анан салды да бутун. Анан байкеси дагы ошол бутун чыгаргысы келбей муздак суудан кечке тура берет. Анан башынан күн өтүп кетпесин деп бир шляпа кийип коет. Анан баягы сен биринчи аябай сарсанаа болуп, баягы эмне менен бүтөр экен деп кабатырланасың. Эмне болуп калат, бутунан ажырап калбаса экен деп кетип баратсаң, жазуучу ошол жерден күлкүлүү кылып жиберет. Туристтердей болуп, шляпасын кийип алып, бир буту сууда канжалап, өзү мындай эсин жоготконго жакын калган абалда турат деп. Ошол жердеги сүрөттөлүшү да бир кызыктуу. Ыйлагың келип баратып, кайра күлүп жибересиң да. Ошондой моменттер эсимде калды. Негизи андай моменттер абдан көп. Бир эмес эки жолу авария болушат үй бүлөсү менен. Бирок больницага барышпайт, себеби атасынын принциптери келбейт. Үйүнөн эле өздөрү
Анан баягы сүрөттөп атканда ойлойсуң да, бул бир жер илгери бир 15-кылымдарда болгон окуя десе, жакынкы эле жылдарда. Анан биздин көрөрмандар бул китепти окуп өздөрүнө эмнени алат биринчи орунда бул китептен? Менин оюмча билимге жеткенде адам жашоонун маңызын түшүнөт болуш керек. Анан билимге умтулуу биздин жанагы адамдын затынын бир тубаса өзүнүн интуитивный бир рефлексный нерселери болот го. Мисалы, коркунуч келатса, жалтануу, өзүңдү сактоо деген сыяктуу, ач калсаң тамак жеген деген сыяктуу интуитивный. Билимге умтулуу да ошондой бир сезимдерге кошулуп кетет болуш керек. Бул кыз же мектеп көрбөсө эч качан өмүрүндө, же мындай мектепке барган кыздар менен курдаш күтүп, ушундай кадимки баладай болуп чоңойбосо, бунда каяктан пайда болду ошол билимге умтулуу? Мисалы, байкеси кеттим, бирок мен билим алганы кетип атам деп түшүндүргөн жок. Ал бир күн эле үйдөн кетип калган. Ага таарынып калган. Бирок мунун ичинде уйгу туйгу боло берди да, бир нерсе жетишпей аткансып. Мен бир капсулада жашап атам, башка дүйнөнү көрүшүм керек деген сыяк. Анан баягы сырттан маалымат келбесе дагы үй бүлөсүндөгү болуп аткан окуялар бир нерсе бар, ошол жерде бир туура эмес нерсе бар деп ой жүгүртөт да. Анан ушул нерселер, ушул ой пикирлер буну ошол капсуланы жарып чыкканга, ата-энесин кечип өткөнгө себеби ошентип эле айтышат да, же мен же кетесиң деген сыяктуу же. Анан бул ошо билимге умтулуу деген өзүнөн бир пайда болгон бир башкача бир эме сезим. Анан менин оюмча билимдүү болуунун, сабактуулуктун маанисин ошол жерден окурмандар түшүнөт болуш керек. Анан дагы бир учур ошол билимдин же сабаттуулуктун баркын сезебиз да. Биз эме абдан сонун мүмкүн өлкөдө жашабасак дагы бизде канча 98% Кыргызстанда сабаттуу алдыбызда китептер турат, мектепке барасың, бекер окуйсуң, мүмкүнчүлүк шарт бар, окуш керек, билим алыш керек, китептердеги турат дегендей. Бул кыз ошол нерсени көрбөй туруп чоңоюп, бирок бир нерсе буну тартканда, менин оюмча бул жерде ошол сабаттуулуктун маанилүүлүгү да азыркы заманда жашоо. Жакшы. Анан ушул китепти канча убакытта окуп бүттүңүз? Жана деги эле китепти тез окуйсузбу? Окусаңыз кандай ыкмаларды колдоносуз? Тилекке каршы абдан тез окубайм. Мен тамашалап айтам, менин жанымда Гүлжан иштейт. Гүлжан китепти жана мен айткандай окубайт, ал китепти жейт. Себеби ал тез окуу ыкмаларын курска катышып үйрөнгөн. Мен да ошондой бир кыялданып жүрөм. Бир ушул жумуш графигинин кайсы бир жерине туура келсе, ушул тез окууну үйрөнүп алып, тез окуш үчүн эмес, көп китеп окуш үчүн бул нерсе баягы 21-кылымда жашап аткан кишиге керектүү болгон жөндөмдөрдүн бири экен да, тез окуу жөндөмү. Мындай кызыгы кандай болду экен тез окуган үчүн эмес, ушунча китеп мындай тизмең толтура болуп турса, ал убактың аз болуп турса, кааласаң да сен тез окууну үйрөнүшүң керек экен. Ошондуктан акырынтип четинен изилдеп келтам. Анан дагы кызыма айткам, 5-класста кызым бар. Аны подопытный кролик кылып берип көрдүм курска, тез окуу курсуна. Жылыш болду. Башында 200-гө жакын сөз окуса, азыр 800 сөз окуп. Мен түшүндүрүп бере албайм дейт да, кантип окуп атам, бирок тез окуйм дейт да. Ал китеп сатып берип түтпөй атканда билдирүүс болду. Ошондуктан тилекке каршы жай эле окуп атам азыр кадимки ыкма менен. Мен окуганда 1+ аркы кайтып окубайм. Оюмду топтой алам да, ошол болуш керек. Оюмду топтой албасаң, улам аркы кайта бересиң, оюң жоготуп коелусчу. Ошондуктан аркы кайтпаганга аракет кылам, оюмду топтоп. Бирок бул китепти билбейм, мисалы үчүн ошо Гүлжан сымал тез окуу ыкмалары менен окуса, буну тез эле окуса болсо керек да, балким бир жумада, балким. Мен окуган эле бул мисалы 500гө жакын бет бар экен.
январда баштагам, жаңы жылдан кийин ушу 1-январда баштаган болушум керек. 20-ларында окуп кеттим го. Үзүп окудум. Бирок шашып аттым да, улам кайра китепке. Башка иштерди кылып атсаң дагы ойлой бересиң го, ошо арманыңдычы. Анан көп кишилерден угам, мен параллельно 2-3 китеп окуйм деп. Мен антип албайт экенмин. Мен бир китепти окуп бүтүп, анан кийин экинчисине өтөм. Ошого дагы баягы убактым болуп, шартым болуп, иштебеген айым болсом, үй кожойкесі болсом, балким үйдө окусам тезирээк бүтүп салмакмын, кызыкканым үчүн. Ал эми бул ошо бир 20 күндөй окуп турмун. Жакшы. Анан авторго жолуксаңыз суроо берет белеңизчи? Мен авторго жолуксамчы суроо бербейт болчумун, мен аны кучактайт болчумун. Ушундай оор балалыкты башынан өткөргөнлүгү үчүн үй бүлөлүк зомбулук көрүп, зомбулук көрүп атканын билбей чоңоюп, абдан оор да чындыгында. Анан ошону убакыт өтүп, жылдар өткөндөн кийин түшүндү. Анан негизи бардык сезимдерим, эмоцияларым эң аягына жазбаптыр да. Мындай болуп аяктайт китеп. Гарвардда окудум, билимимди алдым, жогорку билимдүү болдум, докторлукка диссертациямды защита кылдым. Кайсы бир сонун деңгээлге жетти. Бирок эмоциясы менен, мисалы үчүн, мен атамды кечирдим, же мен байкемди кечирдим деген сыяктуу нерселерди калып калганда, балким азыркыга чейин кечире элек. Чын айтсам, мен ошо Instagram баракчасын таптым деп атпаймынбы? Лайк басып, ар бир посту деле аз эле. Анан комментарийлерге жазганмын. Жазганда да ошо эмне деп жазарымды сороткум келген, сөздөрдү жазгым келип кетет экен да. Ошо чоңойгон таараны эмес, кичинекей кезиндеги тааранычы. Ошондой бир кучагыңа кысып, мындай бир эметким келет экен. Бирок мен комментарийге жөн гана ошо китепти бөлүшкөнүңүз үчүн, китеп жазганыңыз үчүн рахмат деп эле жазып койдум болгону. Жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, атасы психикалык оорусу бар экен депчи. Жеке өзүңүз кандай ойлойсуз да? Кечириши мүмкүнбү же? Кечириши мүмкүн болуш керек убакыттын өтүшү мененчи. Негизи айга мындай баналдуу бир сөз го, убакыт дарылайт дегенби? Дарылайт дегенчи. Балким убакыттын өтүшүнөн же болбосо балким мага ушундай сезилди. Китептин акырында өтө эмоциясын ачпаган үчүн балким мага ушундай кек сактап калгандай сезилди. Балким кечиргендир. Бул атасынын ошол психикалык оору турбай үлгөрсө дегени балким кечирдим дегенге дагы барабардыр. Актапчы атасын. Бул эгер оорубасаң тек болчу деген сыяктуу. Жана параноик болсо, бираз шизофренияга жакын оору, ошондой оору да. Балким ошентип атасын окурмандардын алдына актап койгонун өзү эле балким кандайдыр бир деңгээлде майни жаткандыр. Анан эми бул жазуучунун өзүн көрбөгөн соң деген балким бул жашоодо бирок аябай эле оор да, травмалары, психологиялык жаракаттары көпкө чейин эметет болуш керек, айыгат болуш керек. Аны өзүн таанып билгенде эле сезилбесе, балким бул азыр жакшы, бактылуу жашоо жашап жүрөт. Ошондой бир тилек кыласыз. Анда эмесе экинчи китебибизге өтсөк, экинчи китебиңиз? Экинчи негизи мону айтайын. Ответ. Бул сонун китеп. Келиңиз. Эмне үчүн сонун китеп бул? Бул китепте 100% ойлонуп болуш керек да, окуймбу, окубаймбы, убактымды коротпоймбу, ошого коротпоймбу. Алыш керек, окуш керек. Текчеден алыш керек, окуш керек, сатып алыш керек, окуш керек. Алан жана Барбара Пис, булар жубайлар. Китепти негизи Алан Пис жазган өзү, күйөөсү. Барбара Пис аялы мындай кошумчалаган. Китептин башында да бул нерсе айтылат, ошо. Бирок жалпысынан Алан Пис жазган. Ответ деп турат, жооп деген. Негизи мотивациялык китептер эме деп коет, американский стиль деп коет го. Көп китептер байкасаңар, азыр мен ар бирин айтпай коеюн. Себеби ар кимдин табитине жараша да. Мен көп китепти окудум ошол мотивация, психология боюнча. Суусу көп деп коет го, орустар. Воды много очень депчи.
окуп кете бересиң китептичи. Окуйсуң. Аягына келгенде мен эмне алдым? Бир мысаль алдым болсом, бир пикир. Ушу китептин баары ушул пикирди айтыш үчүн жазылган депчи. Ушул ответ андай эмес да. Бул китепте баягы жакшы атат кылып алыш керек окумандарга да кеңеш берет элем. Мен да өзүм ошондой кылам, мындай кичинекей блокнотко ошол китепти окуп кетип баратып, бир нерсе мындай сага бир өзгөчө сезилип кетсе, жагымдуу сезилип кетсе, ошол нерсени жазып калсаң болот да. Мен бул китепти окуп баштаганда эле анан жазып баштадым да. Сонун бул сонун сөз экен, жазып коеюнчу дедим. Китепти атсам дагы сонун сөз болот. Муну да жазып коеюнчу деп отурупчу. Мен дээрлик ушул китепти көчүрүп койдум десем болот да өзүмдүн блокнотума. Себеби чынынан келгенде мындай өздөрү белгилеп турат да. Кара тамга менен баса жазып койгон. Аябай сонун пикирлери бар. Мен чын эле айтам, блокнотум жарымы кетти болуш керек. Анан өзү китепте мынтип айтылат. Бул китепте башында ушундай бир эскертүү берилет. Бир нерсе кайталанган сымал сезилиши мүмкүн силерге. Себеби 6 жолу кайталаганда кишинин эсине сиңет экен. Биз ошон үчүн кайталап атабыз, жаман көрбөгүлө деп башында айтып эскертип койушат да. Бирок мен ошол нерсени деле көргөн жокмун. Кайталаганчы улам жаңы пикир, улам жаңы нерсе айтышат. Бул кызыктуусу да бир ушул китепте. Негизи китептерде бир эле мазмун болот го. Биринчи глава баланчанчы бет, экинчи глава баланчанчы бет. Бул жерде эки мазмун бар. Биринчиси ошол кадимкидей кайсы бетте экенин көрсөтөт. Ушунакей мазмуну 16 главада турат экен, 16 бөлүмдөн анан беттерин жазат. Анан экинчи мазмун бар. Бул жерде проблематор деп койгон. Сен дал ушул учурда жашооңдо эмне жөнүндө ой жүгүртүп жатасың? Ошол нерсени таап туруп анан ошол бөлүмгө өтсөң болот да. Бул жерде ушундай да. Мисалы үчүн эмне үчүн аз адамдар гана ийгиликке жетет? Ушул суроого жооп тапкың келсе, мынчанчы главаны ачып окуйсуң. Же болбосо сен максатыңа жетейин деп атсаң дагы, сен антип эле кой, болбойт дей турган адамдарга кандай жооп бериш керек деген суроо. Ошол суроо бул бөлүмдө деген ушундай эки мазмуну бар да, кызыктуу. Анан албетте бирок мен мындай шыр окуп кеттим, салттуу түрдө эле баштан аяк. Анан ушул жерде бир сөз бар, мен айтып атпаймынбы, баштаганда эле сону. Человек может достичь всего, что способен постичь и принять разумом. Муну деген 85 жыл мурун Наполеон Хилл айткан экен. Мен ушунча таасирлендим, анан мотивация алдым. Аң сезимиң жетип турса, демек күчүң да жетет. Мээң жетсе, анда өзүң да жетесиң. Мен муну распечатка кылып, наклейка менен компьютеримдин аркасына чаптап алгам, өзүмө мотивация болсун деп. Анан ушул китепте мага өзгөчө жаккан. Негизи мындай сөз бар го, мен ушул сөздү да жакында эле үйрөндүм. Англис тилинде do деген сөз бар, делать. Doer деген сөз бар экен. Человек, который делает. Сөз менен эле кала бербейт да. Сен doer болушуң керек экен да. Бир мисалы семинарга бардыңбы, бир үйрөндүң бир жаңы нерсе, деп коюп эле эмес, ошол жерде үйрөнгөн нерселериңди иш жүзүндө аткарышың керек да. Ошондо бир майнап чыгат да. Же болбосо бир китепти окуйсуң, мисалы үчүн. Баары жакшы көрүп окуган жана магия утра, окуйсуң, ичинде сонун бир кеңештер, нерселер айтылган, бирок окуп аябай жакшы китеп экен. Эртең менен сен анын баарын аткарган жоксуң. Сен дуер болгон жоксуң. Бул нерсе калды ошол бойдо, сен окудуң бул китепти, окуган жоксуң деп. Айырмасы жок болуп калды да. Ошол сымал бул китеп балким окурмандардын арасында ошондой дуер болбогондору чыгып калышы мүмкүн дегенди эске алышкан окшойт. Жандай сөз бар эмеспи? Китеп окуп жашооңдо колдонбосоң, китеп койгон текчеден айырмаң жок да. Сонун экен. Точно, ошондой да. Анан мисалы үчүн мондай нерсе бар да. Мисалы, как определить, чего вы хотите дейт да. Негизи ушул нерсе кийинки жылдарда актуалдуу болуп, негизге сиңе берип, азыр баарыбыз эле билип калдык да максатты. Ушуну түшүндүрүп бериңизчи. Мисалы мен
баягы азыр көпчүлүк жаштар сурашат да, эмне кыларымды, каалап жатканымды билбейм депчи, кайсы жактан. Ушул китепте ким ушундай суроо берет, ушул китепте ответ бар экен. Мен жанагы дуйур дегенди мого айтайын дегем да. Жөн эле окуп кете бербей, жазгыла деп мынакей сунуштайт экен. Китептин бир канча жеринде ушундай бош барактар. Анан мисалы бул жерде азыр эмне каалай турганыңды кантип билиш керек экенин аныктайбыз чогуу дейт дагы. Сен азыр могу жерге өзүңдүн жашоодогу баалуулуктарды жаз дейт да. Анан жөн эле жаз деп да койбойт. Бар алып кел, карандаш, тур, ручка алып кел, мына азыр жаз деп кайталайт да. Анан сен уялып кетесиң ичине элечи. Отуруп окуп калайын деп жаныңда же калем сап же эчтеке албасаң. Анан жазып коюңчу деп. Вот сейчас пишите дегенде сен макул, анан барып ручкаңды алып келип анан жазып баштайсың да. Бул азыркы силер берген суроо жок ушундай экен да. Бул Алан Пиздин акмасы боюнча биринчи сен жашоодогу баалуулуктарды жазасың. Анан ал мынтип айтат. Эч тартынбай жаз дейт да. Мисалы үчүн бул кишинин максаттардын арасында жана чечетка деген бий бар го, бутунун такасы менен кагып келген. Ошондой үйрөнгүм келип атат деген дагы бар экен да. Тизмелердин арасында. Мындай сөзсүз эле бир масштабдуу, аябай чоң бир эле адамзатты, дүйнөнү сактай турчу болушу шарт эмес дейт. Сен жеке өзүңө каалай турчу, бир такыр маанисиз же болбосо күлкүлүү да болушу мүмкүн. Ошондой нерселер болсо дагы кыялданган нерселердин баарын жазышың керек экен. Анан бул биринчи этап болот экен. Бир канча убакыттан кийин ошол баалуулуктар же өзүнүн баалуулугун жоготушу мүмкүн экен, же анын актуалдуулугу өзүнөн жок болуп калышы мүмкүн экен. Анан ал электен өтөт экен да. Электен өткөн сайын бул ушундай тизме, А тизмеси, Б тизмеси, С тизмеси дейт экен. Анан азыр так унутуп калдым, ошондой бирок бир тизмеден бир тизмеге өтүп баштап, С тизмеде калгандар бул сенин унутула турчу нерселер. Мындайча карасаң өтө эле жөнөкөй нерселер, Анан сөзсүз эле бирөөлөр бир байкелер бир эже китеп жазыш керек деле, биз ошону түшүнүш үчүн көрсө жазыш керек экен да. Ушундай жол көрсөтүп беришкен да. Андай сонун. Анан ушул китептен мен азыр сиздин мага керектүү суроону ачтыңыз да болгонучу. Анан жообу дагы аябай жакты да. Мага да жөнөкөй сезилди, бирок ойлонбоптурмун да буга чейин. Анан сиз өзүңүзгө ушундай таасир алган жери болдубу? Мисалы өзүңүз издеп жүргөн суроону окуп алып, жообун карап окуп деп. Мисалы үчүн мен мурда ошол ичимен ойлонуп, ушундай болсо керек деген нерселер да ошондой болуп чыкты. Анда кичине тура эле ойлоп, турган жакшы эле жолдо, туура жолдо экенмин деп өзүңө бир кандайдыр бир деңгээлде ыраазы болуп калат экенсиң. Бирок жаңы ачылыштар дагы болду да. Мисалы үчүн мен мурда мындай пикирде болчумун. Эми адам баласынын жашоосунда ар кандай нерселер болот да, баары эле күлүп, жыргап куунап жашайт. Ар кандай сыноолор болот, кайгылуу бир учурлар болот. Ошондой учурда биз өзгөчө кыргыздарды же бардык эле адамдарды баары жакшы деп ойлонуп калабыз да. Ичиңде күйүп атсаң дагы, жок баары жакшы дегенчи. Өзгөчө кыргыздарда кайсына десе кандай экенин ойлонбой туруп эле автоматтык түрдө жакшы дейт да. Анан ушул нерсе жөнүндө эмоционалдык адамдын абалы жөнүндө жазылган экен. Булардын да башынан да көп нерсе өткөн экен. Анан мындай дейт да, эмоцияларды, сезимдерди, басаңдарды отуруп, бул жакшы нерсе экен, жакшылыкка алып келбейт экен. Сен ошол нерселерди сыртка чыгарып, жашап толугу менен, мындайча айтканда, орусча айтканда прочувствовать. Ошону да кыла билишиң керек экен, бирок бир шарт менен дедлайн коюшуң керек экен өзүңө. Мисалы үчүн жакын адам өтүп кетти дейли, сен кайгырып атасың, каталанып атасың, албетте аза күтүп атасың. Бирок мен жакшымын, баары жакшы, жашап кетем деп дароо ошондой дагы туура эмес экен. Өзүңдүн сезимдериңе бир аз эркиндик беришиң керек экен. Бир аз алсыз болуп, бул нерсе эркектерге дагы аялдарга да тиешелүү экен. Анан бирок дедлайн койгонду унутпашың керек экен. Дедлайнды кадимки сен бир ишти мерчемдеп жатканда бир дедлайн коесуң өзүңө. Мисалы үчүн 30 мартка чейин ошол планды аткарып бүтөм
так эле ошондой экен. 30 саатына чейин жаздым. 30 мартта түшкү саат 2ге чейин кайгырып бүтөм деп жазышым керек экен. И ошого чейин кайгырып бүтүшүм керек экен. Бул ошондо сага ары жакка жардын четинен ары көздө түшүп кетпегенге жардам берет экен. Эми ооба, бул нерсе башыма түштү. Сен жашадың, ошол эмоцияларды, ошол сезимдерди берген дагы жараткан берген. Ал нерсе сен робот болушуң керек болчу, сезбеш үчүн. Эми берилгенден бирок ошону кечке кайгырып жүрөбү, мен байкуш, эмнеге мен ушуну дей берсем, дедлайн келди 30 мартта саат 14:00 сен кайгырып бүтүп калышың керек экен. Себеби кечирип кой, жашоо уланып атат, балки балдарың, жолдошуң, жарың, жумушуң, элге да кызмат кылыш керек, кайгырып жардам берген деген нерсе не беришиптир, эң сонун тилде беришиптир. Бир аз мындай эсиңе келтире турчу нерсе экен. Эркектерге аябай керектүү нерсе эмеспи? Эркектер көбүнчө жашырат эмеспи эмоциясынчы? Кыздар аял заты баа чыгара алат да. Анан сон жакшы атам. Андан сырткары дагы бир нерсе мен ошону белгилеп койдум. Аны закон больших чисел деген дагы бар экен, дагы өтө жөнөкөй арифметика менен жашоодогу бир топ көрүнүштөрдү сонун кылып эсептеп коюптур да. Мисалы үчүн өзүнүн мындай бир 11 жашында бул биз 11 жашында резиновый губки дейт да, идиш жууган бир губканы сатып иштечү экен да. Анан мындай деп ой жүгүрчү экен да. Мен бүгүн үйлөрдө кыдырып сатат экен да. 10 үй кыдырам дейт. 10 үй кыдырса, 10 үйдүн 7 эшикти ачат дейт да. Эшикти ачкан 7 үйдүн ичинен 4 менин сөзүмдү угат дейт. Мен рекламаны кулак төшөп угат дейт. Анан ошол 4-төн ичинен 2 сатып алат дейт. Анан бул ошону мынтип кийин мындай келтирип системага салып коюптур да, ошондой 11 7 4 2 деп. Анан бул нерсе мындай жакшы мотивация берет экен да. Үмүтсүздүккө түшүп кетпегенге жакшы жардам берет экен да. Менин иштерим болбой атат. Балким сенин иштериң сонун эле жүрүп атат, бирок сен болбойт деп ошого өзүң ынандырып аласың да. Эгер ушундай жөнөкөй арифметика менен эсептеп көрсөң, ар бир адамдын өзүнүн жашоосундагы өзүнүн бир закончо, мыйзам ченемдүү бир статистикасы чыгып баштайт дейт. Мисалы үчүн, эгерде мен 10 окурманга бир китепти сунуштасам, анын 7 мен ушу деген же айтты эле ушул китепти деп эсине туруп калса, ошонун ичинен 4 барып ошол китепти сатып алса, анан ошол сатып алгандан кийин дагы экөө ошол китепти окуса, 10дон 2 деген кандайдыр бир белгилүү сандар чыгып баштады да. Ушинтип ар бир киши өзүнүн иштеген кызматына, жашоосуна, өзүнүн жаатында кандайдыр бир статистиканы чыгарып алса болот экен да. Ошол статистика чыкканда чындыгында баары эле анча жаман эмес экенин билинет экен да. Мындай аз болуп аткандай сезилет, бирок муну деген күнгө, саатка, айга көбөйткөндө сонун эле статистика менен кетип бараткан болуп кетсин да. Аябай шыктандыруучу бир нерсе экен. Мындай карасаң чындап жөнөкөй эле. Анан ошол эле теманын ичинде дагы бир сонун нерсе бар. Мисалы үчүн адамдар бир мисалдын негизинде айтыптыр да. Бир жаңы жумушка орношкуң келип атат. Маянасы абдан жакшы. Сен ошол нерсеге умтулуп бардың, маектешүүгө бардың, бирок макул биз сизге чалкып коебуз деп анан сени жөнөтүп жиберишти деп жумушка алынбай калды. Ошо жумушка алынбай калганга адамдар аябай капаланат дейт. Бир жумалап, мен ушул себеп алар менен жакшы бактага коюшту, бакын билбей коюшту, же болбосо өзүнө карата жакшыраак айтпайт белем, жана жерде суроосуна такыраак жооп бербейт белем, же болбосо убагында ушул сертификатка ээ болуп алсам ишине мага кошумча болот деп кечке ушуга кайгырып, анан бирок бакта автор айтып атат да, сен колуңдагы нерсени тартып алса кайгырса түшүнөт. Ал жумушта иштебей эле болчусуң да, ансыз деле. Анан иштебей аткан жумушуңа дагы эле иштебей атсаң, эмнеге ага кайгырып атасың дейт да. Анан ушул нерсе карасаңыз, ушунчалык логикага жаткан нерсе. Мен ошол жерде өзүмдү дагы көп болгондо чын эле, мисалы үчүн, мейли чоң жумуш болбосо дагы бир буюмду эңсеп жүрөсүң, бир буюмду
мисалы жөн эле айтып атам, бир алтын шакек эңдеп жүргүсү келип, анан жолдошум макул алып берем дейт дагы. Алып бербей койсо, ошо алтын шакек сенин колуңан чечип алгандай капаланасың да. А чындыгында жок болчу, сен ал алтын шакексиз эле жашап келесиң. Бул жерде сону түшүндүргөн. Сен дагы эле ошол жердесиң дейт да. Текиштен чыгып каласың. Түшүп кеткен жоксуң. Түшүп кетпеш керек экен. Жаңы жумушка алынбай калсаң, жаңы буюмга ээ болбой калсаң, жаңы машинага ээ болбой, үйгө ээ болбой калсаң, же бир долбоорун ишке ашпай калсаң, сен түшүп кеткен жоксуң. Сен дагы эле ошол жакта турасың. Анда эмнеге кайгылып, капаланып, андан дальше кетиш керек да деген нерселер. Ушундай жөнөкөй нерселерди сонун бир түшүндүрүп койгон ал андай экен. Мен андан чоң азырча билбейм, негизи көп бул. Анан ошо мен айткандай суусу жок да бул китептин. Ар бир бетин. Анан айтып атпаймынбы, мен ученицам менен бир эле жолу окуйм, ал жерде. Бул китепке мен кайтам, кайра кайтып туруш керек окшойт да. Мени сиңип калыш үчүн четин эле азыр айттым. Көп нерсе анан бир нерсе тегерегинде эмес да. Нерсе тегерегинде. Анда сонун. Рахмат. Эми 3-чү китебиңизге айтсак. 3-чү китеп мен ар бир китепке өзүнчө. 3-чү китепте бул азыр менин колумда англисчеси турат, себеби орусчасы мен өзүм сатып алган болчумун дагы. Демге окуп бүткөндөн кийин демге делек кылам деген үчүн ал үйдө. Болбосо бизде англисчеси бар. Бирок орусчасынын дагы мукаласы да ошондой сүрөттө үч кыз китеп окуп отурушат. Мен бул китепти окуп бүтө электим. Бирок бүтөйүн деп калдыңыз. Бүтөйүн деп калдым. 3төн 2син окуп, 3төн 1 калды окшойт. Бирок ошо 3төн 2синен эле таасирленип, аябай анан ошо китепти дагы сунуштайын деп отурам. Кайрадан эле мен интернеттен бир китептер тууралуу, мындай категорияга бөлүнгөн китептер тууралуу бир макала окуп жатып, бул китеп книги о путешествиях деген категорияда жүргөн да арасында. Анан мындай карасаң, путешествие жөнүндө кимдир бирөөнүн саякаты жөнүндө окуу аябай деле кызыктуу болгон эмес да мага. Анан бирок ошол демде ошол китеп болсо, балким бирөөгө кызыктуу, саякат кылган адамдарга кызыктуу болсо керек деп алып койгонбуз. Анан алгандан кийин ичине окуп баштасам, бул китепти ал категорияга туура эмес эле кошуп коюшуптур. Бул чет эле болуп калат да. Книга о путешествии дейин десең, бул китептин бир бурчуна эле айткандай болуп калсың. Ичиң күйүп кетет экен жада калсаң, эмнеге ошол эле категорияга кошуп коюшту деп. Мен бул китепте эгер өзүмдүн категориям болсо, кайсы категорияга кошмокмун? Адамгерчилик, адамзатка жардам берүү, жомарттык жөнүндө ушундай бир улуу адамдык сапаттардын баарын санап өтүп турам. Ошолор жөнүндө китеп айтмакмын да. Себеби саякат жөнүндө китеп эмес бул. Ошол жөнүндө деп сезилет. Бул китеп эмне жөнүндө? Мазмунунан келсек, аябай кызыктуу экен. Кайрадан айтам, non-fiction менин сүйүктүү жанрым. Болуп өткөн окуя. Бул киши дагы, ошол китептин автору дагы азыр бар. Китептин 2 автору бар. Бири ушул окуяны башынан өткөргөн Грег Мортенсон деген киши. Ал өзү альпинист. Бирок негизи медик, медбрат болуп иштейт, бирок альпинизм менен аябай кызыгып, анан ал Пакистандын тоолоруна, Гималайга ошо негизи альпинисттердин арасында ушуну азарттуу бир тоодон кийинкисин багындырып, мындай өмүр жашоосуна коркунуч туудуруп атса дагы, денсаулыгуна дагы аябай чоң кыйынчылык жаратып, ошо бир тоого чыгып келгенден кийин экөөсү жарабай калган альпинисттер болуп экен. Бирок ошого карабай буларда бир азарт болуп экен да. Анан бул китепти автор өзү жазган эмес, башынан өткөн киши өзү жазган эмес, бир журналистке жазып берчи деп, анан экөө ушинтип отуруп сүйлөшүп отуруп жазган китеп экен. 2 автор болуп эсептелет дагы. Ошол Грег деген адам альпинист, бир карындашы, жакшы көргөн карындашы эпилепсия менен ооруп жүрүп, акыры каза болуп өткөн дагы. Ошол кыздын билериги бар экен, карындашынын билеригин алып, эмнегедир ошол карындашынын өлүмүнө ичи күйгөндөн, уланды.
баягы карындашы үчүн бир нерсе, бир башкача акылга сыйбаган нерсе кылгысы келип, карындашым билеригин Гималай тоолорунда, ошо Пакистанда К2 деген тоо бар экен да. К2 тоонун аты ушундай экен. Ошол тоону багындырууну каалаган альпинисттер аябай көп экен да. Анан ошолордун мен тоонун жокусуна алып барып, ошол билерикти калтырып коём. Анан ошол менин карындашыма болгон сүйүүмдү билдирет деген мындай бир максат менен барган экен. Тилекке каршы ал К2 чокусуна жетпей калыптыр. Өзүнүн жанагы портобок жүктөрүн ташуучу ошол жергиликтүү калктын ичинен алышат экен. Жана бир Балти улутундагы бир жүк ташуучусу менен барат. Анан өзүнүн экспедициясынан ажырап, жолдору эки башка болуп, анан жанындагы жүк ташуучусу менен да ажырап, бул такыр адашып кетет дагы, такыр башка жерге туш болуп калат. Анан баягы айтып атпаймынбы, ошол кислороддун жетишпегенинен башы тегеренип, алсыз, күчсүз, ооруп, үшүп, анан эптеп бир Кудайдын бир кудурети менен жерге түшөт экен дагы. Кайсы бир жолдон адашып отуруп, Корхе деген бир кыштак бар экен Пакистанда. Ошол жерге туш болуп калат дагы. Анан эсинен танбай атып, ошол бир үйгө аны алып келишип, өзү бул аябай бойлуу киши экен да. Мектепте баскетбол командасында ойногон экен. Анан колдору, буттары, алакандары чоң, бутунун размери чоң, ушундай дөй. Ошондой киши келип калса эле таң калышып, айылдагы чырычуу болуп, балдары 50дөй бала ээрчи алыптыр. Анан ошол кыштактын айылдын карысы, бир кары аксакалы өзүнүн үйүнө алып келип, байкашат да бул киши. Алар деген мындай нерсени көп эле көрүшүптүр, себеби ушундай альпинисттер көп келет экен, бут катташат экен. Бул кишиге жардам көрсөтүшүбүз керек деп, өзүнүн меймандостугун көрсөтүшүп, эс алдырып, буктатышып, кичинекей ойгонгондон кийин алар да сүттүү чай ичип экен, бизде көлдүктөрдө бар. Сүттүү чайлардан берип, анан бир кайсы бир нан панын алып келип, анан бир аз өзүнө келип, жанагы адам өзүнө келип, кыштакка чыгып, адамдарга аябай ыраазычылыгын билдирип, анан ошол байкайт экен, абдан жакыр жашаган кыштак. Кыштакта эч нерсе жок. Анан бир төшөктү журкан дагы жаап коюшуптур да, üşүбөсүн депчи. Байкаса журкан мындай калыңыраак, анан бир башкача бир коз таштар менен коздолгон. Башкалардыкын караса, эптеген-септегендей журкан. Ошондон сезет да, булар мага эң баалуу нерсесин беришиптир. Чайын алып келсе да, балким алар өздөрү курулай бир нерсе ичип жүргөндүр, сүтүн кошуп эптеп бир эң баалуу нерселерин алып келип, мага ушуну камдырышыптыр деп ошого таасирленет дагы. Анан биякта мектебиңер каякта деп сөз ортосунда сураса, жанагы айылдын аксакалы жүрүүдө берчитип барат да, бир мындай тоолордун боорунда бир жерде балдар отурушуптур да, жөн эле тоонун боору. Анан ушунун аркасында же ар жак бер жагына мектеп кой десе, мына биздин мектеп деп мугалим жок, мугалим жок. Балдар ушинтип өздөрү, анан балдар таякчалар менен чаңга жазып, өздөрү элечи жадыбалды жазып отурушуптур да. Бул дагы мына жакынкы эле өткөн чак, 90-жылдардын аягы эле. Анан бул китеп өзү 2006-жылы чыккан да. Мындай ушул эле биздин эле заман да. Анан аябай таасирленип капаланат экен дагы. Ошол киши өзү билбейм дейт эмнеге, бирок оозуман чыгып кетти дейт. Мен силерге мектеп салып берем деп экен да. Болбосо биз баягы Америкадагы турист менен, альпинист менен, альпинизм менен кызыгып жүргөн киши, демек акчасы бар киши дейбиз го. Бул стереотип болсо керек, кандайдыр бир деңгээлде. Ал адам эч нерсеси жок экен да. Үйү жок экен, бир машина бар экен, машинасында уктайт экен. Үйүндөгү болгон оокатын камера хранениеде сактайт экен, болгон байлыгы ошол экен. Машинада жатып уктайт, анан медбрат болуп, ооруканада иштеп, ошентип бир аз акча табат. Анан бул Америкага кайтып келет. Анан жанагы Корхе кыштагы, ошол кыштактан тургундары жанагы жерде чаңга отуруп жазып аткан балдарды эч эсинен кетпей коет. Анан бул кайдан жайдан бир альпинист мен Пакистанга барып мектеп салам деп алдына максат коюп экен да.
Анан ошол аксакалдан сурай келсе $12,000 кетет экен. Ошо мектеп салгычы. $12,000 эми бир машина минип деле жүрүшпөйбү, $12,000. Көрсө кайсы бир планетанын кайсы бир бурчунда бир айылда $12,000 мектеп салса экен да. Анан бул киши ошол акчаны каяктан чогултам деп ойлоп баштайт экен дагы. Бир фонд бар экен, көп негизи, аябай көп. Бул 90-жылдардын аягы печатный машинка арендага алып, ошол печатный машинка менен кат жазып баштайт экен. Ошол өзү тааныган, өзүнүн оюна келген бир атактууларга, жана Опра Уинфри деген бир апарчу бар го, ошого, башка дагы атактуу адамдарга, ырчыларга, бай адамдарга, банкирлерге, ошолорго анан эми кат жазып баштайт. Мен ушундай кыштакка көзү күбө болуп келдим, балдар муктаж экен, мектеп жок, мектеп салып бергим келип атат деп ойлойм. Өзү дагы бир күнүн санайт экен да, өзү дагы жазып атканда ишенбей атат экен да, ушуга ким акча бермегиле деп. Анан ошол каттарынын бирөөсүн мамасы окуп экен, өзүнүн апасы окуса, өзүнүн апасы мектепте мугалим болуп иштейт. Анан классына айтып берсе керек да, классындагы балдары Пенни для Пакистана деген уюштура коюшуп, чакан бир акция. Анан өзүнүн пеннилерин чогултушуп, $628 ушундай эң биринчи түшкөн акча ошол экен да, мектеп окуучуларына. Ошону да ошол жери дагы сонун ыйлагым келет да, окутканда. Көп кишилерден отказ келген, бирок эң биринчи салым кошкон окуучулар, мектеп окуучулары. Себеби алар дагы балким мектеп бизге окшогон балдарга да мектеп болсун дегенде тилек менен өзүнүн тыйындарын чогултуп, анан ошол акчаны бекитет дагы кат жазып отура берет. Анан бир интернет кафеге түшүп келип калат. Интернет кафе эмес, менимче китеп дүкөнү болчу. Анан ошол китеп дүкөнүнүн ээси тагдырдын буйругу менен Пакистандан келген бир бала болуп, ошол жерде окуп жүргөн бала болуп. Анан сен ошону 580 кат жазган. 580 катты ошо печатный машинкада терип чыктыңбы десе, эмне башкача жолу бар беле дейт. Анан компьютерге терип, ошону копиясын чыгарса болот болчу десе, мен компьютер колдонгонду билбейм дейт. Анан мен сага үйрөтөйүн дейт. Ошол жерде дагы автор аябай кызыктуу бир эме айтат да. Мен Пакистанга мектеп салайын десем, мага пакистандык жардам берип атат дейт да. Мага пакистандык сабаттуу бир киши мен сабатсыз компьютерди үйрөтүп атат деген бир кызыктуу жери бар. Анан кийин баягы акча азыраак эле токтолот. Ал адам өзү обедке түшкү тамактануусуна кетирген акчасын үнөмдөп баштайт, ошол жерге салайын деп. Квартираны бошотуп берип, квартирада жашабайм, ушу машинаны деле утайын деп өзү үнөмдөп баштайт да, болбосо кайда планетанын башка бурчундагы адамдар үчүн үнөмдөп атат. Анан кийин бир досу болот, ошо альпинизм кружогуна чогуу барган досу болот, ошо айтат, бир киши бар дейт, акчасы бар дейт да, сен ошого кат жазып көрбөйсүңбү дейт, же телефон чалып көр. Телефон чалат, телефон чалса, ошол жерден да үнөмдөгүсү келет да, телефонго салган тыйындарын да үнөмдөгүсү келет. Анан тиги киши сурайт, эмнеге, кандай максат менен да ошол мектеп салгым дейт. Анан мен да тоого К2 тоосуна чыкпай калдым, бирок баягы карандашымдын урматына балким андан да чоң бир нерсе жасайын десе, анан канча акча керек деп сурайт. Баягы акчасы бар кишилер акчанын суммасы менен эсептейт. Анан баягы актануу ноткалар менен сүйлөп баштайт да, негизи мындай экен, анан көпүрө жок экен, көпүрөнү өтүш үчүн жок канча айтпайсың, анан $12,000 десе, эртең сен жиберейин эртең. Анан $12,000 жиберет. Анан дагы бир сонун жери бар. $12,000 айылга башка чагып баштыкка салып, мындай сумкага бекитип, анан өзү уктаган жери машинада уктап турганча ошону кучактап уктап турду ошол акчанычы. Эртең менен ойгонгондо чучуп койгон турду, акча жанында деп. Себеби бир жоопкерчилик өзүнөн өзү эле эч ким жүктөбөсө деле өзүнө жүктөп алды да ошол жоопкерчиликти. Анан бир жолдорду өтүп отуруп, самолет, анан жер жол болуп отуруп, анан бир аябай коркунучтуу жардын кыруу менен барат экен го ошол кыштакачы. Ал жерге өтө жетиш кыйын экен негизичи, мындай эле оңой жерде эмес.
анан жардын кыры менен отуруп ошентип отуруп кыштакка жеткенче бир чоңураак шаар бар экен, ошол шаардан керектүү материалдарды сатып алып, жыгач, темир, анан эң баалуу деп өзү айтат экен, жанагы уровень деп коет го, ооба, ченек, бир ченек турган сызгыч болот, ошол, анан дагы сырткары башка инструменттер өзүнчө бир кездемеге ороп, машинага жүктөп, анан ошентип барып мектеп салат дагы. Мектеп салат деп азыр мен бир сөз менен айтып койгом элем, аябай кызыктуу, аны окуш керек, ошол кандай кыйынчылыктар болот экен. Анан дагы астыда да кыйынчылыктар бар окшойт, себеби автор мындай алдын ала бир мындай берип турат да, эми мен анда биле элек экенмин да депчи, мен ошондо билгенде гана дегенде, демек алдыда дагы өтө кызыктуу нерселер бар деген. Анан мага эң жаккан нерсе бул жерде, мисалы бул христиан, Пакистанда мусулмандар, шиит мусулмандар жашайт, анан дагы мусулман динине, ислам динине болгон көз карашы ушунчалык жакшы, объективдүү. Анан бул жанагы материал сатып алып атканда эле азандын эмени угат, мисалы үчүн башкалар намазга жыгылып атса, бул кошойт намазга жыгылат. Анан сен мусулмансың деп сураса, мен исламга өтө сыйман менен карайм деп, баягы сыйлаган үчүн кошо намазга туруп дегендейчи, аракет кылып, кантип дарап алып атасың, мага көрсөтүп берип койсуңар деп, бул дагы ошол жердин тургундарына болгон сыйын да көрсөтөт. Анан сырткары ушул китепте эме деген сөз бар го, не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Ошол нерсе дагы бар. Дагы правоверные мусульмане, неправоверные мусульмане деп дагы айтып кеткен. Бул жанагы эмесин жүктөп 12 миңге материал албады, ошонусун пайдаланып алып калайын деген мусулмандар да чыгат. Бир жеринен алдап коелу деген да мусулмандар чыгат алдынан. Анан жок, Кудайдын жолунда ушундай иш кылып аткан болгондо бизге деген өзүбүздүн мамлекетибиз, өзүбүздүн өкмөтүбүз канча жылда кылбаган нерсени бул кылайын деп атканда, буга жардам бериш керек деп аябай жакшы кылган дагы адамдар кезиги алдына. Ошондой дагы дин да биз ислам дини, мусулман десе эле баардык эле адамдар ошондой эмес, жакшы сапаттарга ээ эмес дегени да. Бирок ошол эле учурда мен жашоомду кезиктирген эң даанышман адамдар ушу мусулмандардын арасынан болду деген да нерселери бар. Ушундай объективдүү көз карашта жазган да китепте. Анан бир четинен баягы биз эми мусулман болгонубуз менен ичинде жашай берип, сыртынан карай албайбыз да. Бул китепте ошо сыртынан кароого мүмкүнчүлүк жаратат экен да. Мусулмандарга болгон көз караш өтө кызыктуу. Ал дагы Нургалдын сонун эми көрөм аягы. Азыр ушул жерге чейин жеттиңиз, Азыр ушул жерге чейин жеттим. Мектеп салынды. Салынып баштап крышасына жеткенде, бул аябай чыдамсыз болуп атат да. Анан туруп алды ошол жердечи. Мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп анан ошол жана аксакал, кыштыктын аксакалы муну бир тоонун чокусуна алып барып айтты да, биз бул жерде канча жыл коомдар бою жашап келебиз. Сен жаңы эле келдиң, сен ниетиңди биз сыйлайбыз дейт. Бирок сен бизди дагы сыйлашың керек. Анан күчкө сала берген менен бул нерсе болбойт. Бул нерсе буйруган болсо болот, буйрбаган болсо болбойт деген сыяктуу мындай бир аз өтө сана тартпай, шашылбай. Эсиңдеби, сен бир жыл мурун келгенде өзүң араң жаткансың, өлүп кала жаздагансың. А эми бир жылдан кийин, 1,5 жылдан кийин сен ушул жерде мектептин жертөлөсү эмес, дубалдарда туруп калдың. Каяка шашылып атасың деген сыяктуу. Анан ушундай дагы бир жерлери бар экен. Биз баягы Батыш, Европа, мусулман өлкөлөрүнө же башка жакын Африкалык өлкөлөргө жардам бергенибизди билет кылып эткенбиз дейт да. Мен ошондон алыстатканга жана аксакалга ыраазычылыгымды билдирем. Мен эгер бул нерсени жасап аткан болсом, бул кайдыр бир деңгээлде өзүмдүн жок эле дегенде жанагы карандашымдын
урматына арнаган үчүн мен келип алып силерге мектеп салып берип эле кечип атасыңар десем деп билдирип койгонго жок деп анан негизи аябай кызыктуу келатат, бирок алдыда да кызыктар бар окшойт. Рахмат чоң. Келиңиз азыр ушул 3 китептен башка китептерди да сунуштасаңыз. 3 китептен Жамгыр басмаканасында чыккан ар бир китепти сунуштайм. Өзүм да ар бир китебин окуп чыкканмын. Абдан оңой жазылган, дизайны башкача, шыр окуй турчу китептер, тандалган, жөн эле убактымды бекер коротом деп санабайсың. Жамгыр басмаканасы деп жазылып турса, ошол китепти ойлонбостон окуй берсек болот. Андан соң мисалы Асел деген китеби орусча дагы чыкты, Эмне үчүн оруйбуз деген китеби орусча да чыкты. Эгерде мисалы болот го кээде мен кыргызча түшүнө албай атам дегенде, жок ошонун кыргызчасын, орусчасын Жамгырдын китептерин окуйбуз. Андан сырткары Чөкпө деген китеп бар, жука. Мындай чечет бир чайыңды ичип бүткөнчө эле окуй турчу китептерден ошону сөзсүз окуш керек. Дагы башка кайсы? Мындай эсиңиз дароо келе калып албайт экен. Же эмнегедир мен кийинки окуган китептердин баары орус тилдеги китептер болгон үчүндү. Где мой сыр деген китеп аябай сонун. Труди как художник деген китеп аябай сонун. Анан жакында эле бизге Эмма деген китеп келди. Биз биринчи күнү ошол китеп келгенде жарым саат жөн эле жыттадык да китептичи. Жаңы басмаканадан чыгып келген китептер сонун жыттадык. Жөн эле жыттадык жарым саат анан жөн эле мындай сыйпаладык да. Себеби китептин сырты азыр сизге да чыктырып аткандай көрсөтөм. Ушундай колго жагымдуу да, тактильный. Жарым саат ошентип бир өзүнчө суктанып кетсин дагы, анан кийин окуп кетсин. Ошосуна билбейм, китеп сонун китептер көп азырчы. Жанагындай айткандай, убакыттын тартыбына байланыштуу жаңы бир жолдорун таап окушубуз керек. Жакшы, рахмат анда Бегайым эже. Буйруса, бул китепти бүткөндөн кийин дагы 2-3 китеп окусаңыз дагы бир жолугалы дагы кызыктуу кылып айтып бересиз деген ойдомун. Анан ушундай шартты түзүп берип, кызмат кылып жатканыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык. Баягы жакшылык иште жарышып, башка облустардагы, башка активдүү эл үчүн кызмат кылам деп жүргөн жаштарыбыз көп. Ошолор дагы үлгү алып, сиздерден кенен дагы жакшы кылып, анан сиздер кайра жакшы кылып ушинтип билим жолунда жарышкан жаштардан бололу буйруса. Айтканыңар келсин, көбөйсүн ала дем сымал, демден да жакшы силер айткандай, демден да чоң, себеби биз чыкканыраак деп атабыз. Ушундай кабат болгон китепканалар ачылсын. Буйруса. Сөзсүз керек экен, нерсеге барат окшойбуз акырындык менен, себеби мынакей суроо талап бар. Анан ой азыркы жаштар окубайт деген стереотип, мындай тактыксыз эле айтылып калган стереотип, бул нерсени жоюлат, себеби жаштар окуп, аларга болгону шарт гана түзүп болуш керек. Анан шарттар ар кандай болот, мынакей. Рахмат. Азыр кызым деп калдыңыз, кызыңызга жомок окуп бересизби? Окуп берчү белеңиз балким. Кызым төрөлгөндө эме менен лицом к лицу болуп калдым ошол проблеманы. Кыргыз тилде контент аябай жарды. Жок эмес, жомоктор бар. Бирок мындай болуп калды. Мен кызымды уктатардын алдында мисалы үчүн бир колыбельный ырдагым келип атса, мага бар болгон колыбельный ырлар, беш кырлары жаккан жок. Мисалы орусча ырдайм десем, серенький волчок придет укусить себя деп мындай жаккан жок да чында. Анан мен өзүм кызымды көрүп, кызым мага муза болуп, өзүм ыр чыгардым. Кызымдын өзүнүн эксклюзивдүү бешик ыры бар да. Ошол нерсе менен чоңойду. Ал болсо позитивдүү, ушундай жакшы нерсеге умтулуу, кыялдан деген сыяктуу мотивде. Анан ушундай монотонный бешик ыры, анын сөзүн да, угунун дагы өзүнүн бир энелик мейрими менен аралашып чыгып кетип болуш керек да. Кызымдын өзүнүн бешик ыры болсунчу деп. Ошол сымал кээ бир окуяларды оюман чыгарып айтты деп айтчумун да. Эң сонун. Биз ушу келген конокторубуздан суранып атабыз да. Барып үйгө бөбөктөр уктаар маалында жомок окуп бизге жөнөтүп коюңуздар депчи.
биз дагы өзүбүз баягы продукту кыргыздын продуктусу болсун депчи. Ал жөн эле жомокторду окуйт да, ар ким өзүнүн бөбөгүнө ушу таасирдүү, тарбиялуу ушундайларды окусун деп. Анан макулсузбу ушуга? Биз макулбуз. Макулдан да мурун ошол кыргыз тилиндеги аудио китеп контенти дагы жок экен деген нерсе могу дем ачыла электе эле биздин демди негиздеген байкелердин идеяларынын бирөөсүнө болчу. Анан азыр дем экинчи этап деген проект ишке ашаар алдында турат. Ошол ишке ашса, анын ичинде бир бурчу атайын ошол үчүн бөлүнгөн студия, звукозаписывающая студия, кыргыз тилинде жомокторду дикторлорго окутабыз. Анан ошол нерсе кечкисин ошо ютубтан балдарга коюп бере турган. Бул нерсе көрдүңөрбү, мындай бул жакта көп адамдын месинде бар экен. Ошол нерсе акырындык менен ишке ашса, себеби кыргыз тилинде сонун үн менен окутуучу дикторлор бар, сонун жомоктор бар. Мисалы кайра эле Жамгырдын Акыркы 4 китеби чыкты балдар үчүн. Эң сонун биз бүгүн мынакей 21 март бүгүн Ноорузда саат 1де балдар үчүн айланта түзүп, Майрамбек байкебиз ошол китептердин бирөөнү окуп берди. Китеп өзү коронавирус тууралуу экен, бирок ушунчалык сонун сүрөттөрү сонун тартылган, балдарга аябай кызыктуу, көздөрү жанып укту да ошол нерсени. Демек биз ошол нерседен чыгып келатабыз. Контент акырындык менен толукталып кетат. Бара биздин балдар, биздин кийинки муундагы балдарга даяр контент берет. Мисалы мен китептерди балким кыргызча окууну каалайт элем. Бара ушул китептерди эле кыргызча которот бар да, жок эмес, жылыш бар. Демек ошондой темп менен акырындык менен кете берсек болот болуш керек буюрса. Эң сонун дагы бир жолу терең ыраазычылык ушундай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Буюрса жомогуңузду күтөбүз, ырыңызды да күтөбүз. Балким баягы апалар, энелер үчүн аябай сонун болсо керек. Терең ыраазычылык. Чоң рахмат.